Арген чуркоо жарышында 34 чуркады. Кийин ал дагы мектептен мурун 4 тур, 3 тур түштө жана дагы 2 тур танаписте чуркады. 2 тур танаписте чуркады. Кайсы саноого Аргенде канча тур чуркаганын туура көрсөтөт. Туура жоопту танда. Демек биз Аргендин канча тур чуркаганын жалпы бул жердеги саноого менен табабыз. Анда алгачкы жоопту карайбыз. Арген алгач 30 тур чуркаган болчу. Ага ал андан кийин дагы 4 турду кошту. Анда 34. Андан кийин ал түштө 3 тур чуркаган. Демек дагы 3тү кошобуз. 34кө 3тү кошсо 37. Ал танапис учурунда дагы 2 тур чуркаган. Демек 37ге дагы 2ни кошобуз. 39. Демек бул жооп туура. Кийинки жоопту да карап көрөбүз. Бул жерде 0дөн башталып, ага 4тү, андан кийин 3тү, андан кийин 2ни кошуп жатат. Бул жерде Аргендин алгач 30 тур чуркаганы кошулбай калган. Демек бул жооп туура эмес. Арген жалпы канча тур чуркады? Арген жалпысынан 39 тур чуркады. Демек бул жерге 39 деп жазып алабыз. Арген жалпысынан 39 тур чуркаган. Кийинки мисалды карап көрөбүз. Кумурскалардын кызыл армиясы жүрүшкө чыкканда 100 кумурска катышкан. Демек алгач алар 100 кумурска болгон. Кийин 3 кумурска бир тешикке түшүп жоголуп кетти. Демек 3 кумурска жоголуп кетиптир. 3 кумурсканы куштар жеп койду. 3 кумурсканы куштар жеп коюптур. Жана 1 кумурска шамалга учуп кетти. 1 кумурска шамалга учуп кетти. Кайсы саноогунда жүрүштө канча кумурска калганын туура көрсөтүлгөн. Туура жоопту танда. Алгач кумурскалар 100 болчу. Алардан 3-өө бир тешикке түшүп жоголуп кетти. Ал эми 3 кумурсканы куш жеп койду. 1 кумурска шамалга учуп кетти. Демек бул кумурскалардын армиясында 100дөн аз кумурска калды. Демек биз 100дөн бул сандарды кемитебиз. Бул жердеги жоопту карап көрөбүз. Саноого берилген. Саноогунда бул жерде кемитүү амалы болгондугу үчүн биз саноогунда оң жакты карай жылабыз. Демек алгач бизде 100 кумурска бар болчу. Ал кумурскалардын ичинен 3 кумурска тешикке түшүп кетти. Анда бизде 97 кумурска калды. Андан дагы 3 кумурсканы куш жеп койду. Демек бул армияда кумурскалардын тобунда 94 кумурска калды. Ал эми дагы 1 кумурска шамалга учуп кетти. Демек бул армияда жалпысынан 93 кумурска калды. Демек бул жооп туура. Белгилеп алабыз. Кийинки жоопту да карап көрөбүз. Бул жерде жалпысынан 10 кумурска деп калган. Ал эми бизде болсо 100 кумурска болчу. Демек бул жооп ката. Кызыл армия жүрүшүндө канча кумурска калды? Кызыл армия жүрүшүндө 93 кумурска калды. 93 кумурска калды.